Саламатсыздарбы. Салам достор. Бүгүн биз закрытый показга келдик. Оюн, бул жерде атмосфера аябай башкача экен. Интервьюбүздү баштайлы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Съемка учурунда кандай кыйынчылыктар болду? Съемка учурунда механический кыйынчылыктар болду. Биздин кинобуз эме ушу ар кандай сыноолорго мындай адамдарды сынайт да. Ойнотот, анан ошо механизмдерди именно художественный жактан жасаган аябай кыйын болду бизге, но Кудайга шүгүр, справились. Художниктерге ыраазычылык, художниктерге, гримерлорго, бардык командага ыраазычылык. Ошо аябай биз күткөндөй жасап беришти. Кинону кайсыл айылда тарттыңыздар? Айылда эмес, Бишкек шаарында тарттык. Бишкек шаарында тарттыңыздар. Ооба, Бишкек шаарында. Что вы можете рассказать коротко о фильме? Бул тасма социалдык триллер, коомдогу зыянкечтерди көрсөтөлдөп чечтик. Коомдо азыр болуп аткан мошенниктер, шылуундар, калпчылар, бирөөнү сыздатып кеткендер жөнүндө ошолордун чыныгы натурасын көрсөтөлүү деп тарттык. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыңар? Жакшы, өзүңүз? Жакшы. Съемка учурунда эң оор күн кайсыл болду? Оор күн негизи тартылган күн оор эле болду. Биз канча 16-18 саат тартканбыз. Ар бир актердун өзүнчө тартып алып эметкенче, пока мы все свои эмоции показывали, кричали, орали, ошонун баары кошулуп ушундай болгон. Мен билгенче сиз мындай фильмдерде, жанрда сиз биринчи жолу тартылып атасыз. Кандай эмоцияларды сезип атасыз? Сонун эмоция алдым, анткени мага жагат мындай жанр. Аябай сүйүп көрөм, жагат. Ошондуктан с удовольствием прям снималась. Сиздин эң коркунучтуу түшүңүздү айтып бере аласызбы? Эң коркунучтуу түшүм Или учур в жизни просто? Давайте лучше сон, потому что учур анчалык эле жок менде. Түшүмдү деген 2 күн подряд бир мужик капкара кийинип алып аркаман бычак менен чуркап калган. Во сне? Да, во сне. Все, спасибо большое. Ошонун эмеси кандай болот? Ошону айтып коесуңар, просто жазып коелачы, мен окуп кетейин. Я очень рад, что хоррор заходит на рынок кино в Кыргызстане, в Казахстане, вообще в Средней Азии. Были ли сложности на съемках? Были некоторые, да. Какие? Было сложно там, в кое-какие места сложно было пробраться физически. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы можете рассказать о фильме? Зачем рассказывать? Надо смотреть фильм. Это же спойлер будет. Все рассказать? Так же интереснее. В смысле интереснее? Люди увидят ваше впечатление о фильме. Что я могу сказать? Могу сказать то, что жанр мне нравится вообще, такой жанр. И поздравляю всю команду, съемочную группу. Айбек, кстати, сделал большой скачок в этом жанре. Я его называю отцом кыргызских триллеров. Бизди хейт кылбайбы, кыргызча сүйлөбөйсүңөр деп. Кылбайт, а? Мейли. Были ли проблемы во время съемок? Какие проблемы? Вы проспали, возможно. Проспали? Да. Либо с партнершей были проблемы. Нет, у меня с партнерами никогда не было проблем. И со сном тоже проблем нету, потому что мне 40 лет, и я очень мало сплю. В принципе, у меня с дисциплиной нормально все, если я трезвый. Все, спасибо большое. Саламатсызбы? Саламатсыңар. Кинодон сиз кандай сезимдерди күтүп жатасыз? Коркуу сезимдерди, абдан мындай адам карай албай турган мыкаачылык кандайдыр бир сценаларды кыскача тизеринен көрүп калгам. Ошон үчүн ошол сценаларды кантип көрөм деген ой толгоодо турам. Анткени негизи эле мындай коркунучтуу же болбосо ушунчалык мыкаачылык нерселерди камтыган кинолорду деги эле жаштайыман көрбөйм. Бала кезден эле корком көрбөйм, бирок бул кинону келип көрүүгө мажбур болдум. Анткени чындап эле биздин кыргыз киносунун арасында жаңылык болуп атат. Анан бир эсептен мен сыйлаган, мен жакшы көргөн актер актрисалар бар. Ошолордун эмгегин көрүүгө келдим. Сиздин эң коркунучтуу түшүңүздү айтып бере аласызбы? Эң коркунучтуу түш
түшүктү билбейм, бирок өңүмдү коркконумду жаңы эле айтып өттүм. Бала кезде катуу бир коркконумду. Анан кийинчерээк ууру келип сумкамды катуу артыман келип тартып кеткенде катуу коркуп калгам. Ал эми түштө коркконум, бир жолу аскадан учуп жыгылып баратып ойгонуп кетип, деп жүрөгүм лакылдап түшүм экен деп ойгонгом. Сизде сезимдер болгонбу? Ваннада либо комнатада өзүңүз жалгыз калганда аркаңызда бирөө тургандай болуп? Жалгыздыктан коркпойм, бирок бала кездеги окуяны азыр дагы кайталап айтып коеюн. 1-класс кезим болчу. Балыкчы шаарында жашачумун, тайнемдин колунда. Анан туалетке эшикке чыкчубуз да. Анан караңгыда коркпойм деп өзүм кыйын киши болуп барып, анан келатканда катуу чуркап келип туруп, эшикти жаап бурулуп басайын десем эле чачым узун болчу, чачым учунда бантик. Чачым тартып калды да бирөөчү. Чаңырып эле ары карасам, бантигим эшиктин илгичине илинип калыптыр. Ошентип коркком бала кезимде. Чоң рахмат сизге, приятного просмотра. Рахмат. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кинодон кандай эмоцияларды күтүп жатасыздар? Негизинен мага ужас, ушу триллер деген жанрларды көп көрө бербейм. Анан бүгүн биринчи жолу ушундай жанрга келип атам. Мага көбүнчө мындай экшн, боевик, анан жанагындай автобиографический кинолор көбүнчө жагат, комедия дегендейчи. Мындай ушундай кинолорду көрсөм мындай сыгылып кетем да. Анан билбейм, бүгүн мындай аябай интрига болуп атат, кандай болот өзүм дагы көрүп чыгабыз. Азыр ошо. Буюрса жакшы эмоциялар болот деген ойдомун. Кыргыз киносунда азыр жанрлар боюнча мындай жаңы жанрлар боюнча эксперименттер көп болуп атат. Менимче ошол эксперименттердин бири ийгиликтүү болду деген ойдомун. Сиздин эң коркунучтуу түшүңүз? Эң коркунучтуу түшүм ар кандай түштөр кирет да. Кээде түшүңдө өлүп калган болосуң. Ойгонсоң тирүүсүң дегендей, ошондой эң коркунучтуу ошол болуш керек. Кээде туруп мындай аябай толтур акча таап аласың. Көчөдөн барып акча терип кете бересиң. Анан бир кезде ойгонсоң эле түш болуп калат да, жакшы эле санап канча болду, эмне короторуңду бүт планда болгондон кийин. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жашооңузда эң коркунучтуу түшүңүздү айтып бере аласызбы? Мен түшүмдө эң коркунучтуу түшүм, мен түшүмдө өлүп калгам. Ошол мен үчүн аябай коркунучтуу болгон, себеби билбейм, эми адам бир эле жолу өлөт да. Анан ошондо дагы өлүп калып атсаң, көп нерселер жасалбай, жетпей калгандай сезилет экен. Анан ойгонуп кетсем түшүм экен, ошондо Кудайга аябай миң мертебе ыраазымын дегем да. А что вы ожидаете от фильма? Какие эмоции? Вы же трейлер смотрели же? Мен трейлерди көрдүм, Тасманын трейлерин. Бул жакта жашоодо ким эмне жасаса, ошол нерсени алаарын көрсөтүшүптүр. Жагымдуу атмосфера болуш керек деп ойлоп атам. Бүгүн азыр дагы бул жакта сонун болуп атат. Анан фильм бул тарбиялык мааниси бар фильм болоруна толук ишенем. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Как вам фильм? Мага кино аябай жакты. Особенно жанагы атасын ат койбоду. Ошол жерде бир аз жүрөгүм ооруду, анткени мен аз эле күн болду, атам менен бир аз атам тарынтып алгам да өзүмчү. Ошого бир аз жүрөгүм ооруп, бир аз көзүмө жаш келди. Ата кино вообще мощный болуп тур. Сизге жаккан момент айтып бере аласызбы? Момент азыркы жашоодо адилетсиздик жок болуп атпайбы? Ошону чагылдырып бергени бир аз мага өттү, анткени чындыгында азыркы жашоодо адилеттүүлүк бир аз азайып баратат. Ошол нерсени прям көз алдыбызга келип алып келбегенден кийин ошол жер мага жакты. Адилетсиздик жоголуп баратканы прям көргөзгө мага жакты. Что вы советуете зрителям? Келип көрүңүздөр, өтө сонун кино экен. Бул жерде прям макташтуу эмес, чынын аябай сонун болуп тур. Адилеттүүлүктү биринчи орунга койгону мага жакты. Так что келиңиздер, көрүңүздөр. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кинодон кандай сезимдерди алдыңыздар? Кинодон ар кандай сезимдерди алдык. Кино аябай жакшы темаларды козгоп тур. Азыркы биздин коомдо болуп жаткан темаларды баса белгилеп козгоп тур. Чындыгында эле бул биздин азыр коомдо болуп жаткан көп нерселер өзүбүз эле көрүп атабыз. Мисалы үчүн бирөө ооруп атат деп акча чогултуп жүргөндөр, мисалы үчүн туура эмес жанагы сот системасы, мисалы үчүнчү адилетсиздик, ошол темаларды козгогону мага абдан жакты да. Башынан аягынан бир напряжение кармайт экен. Во время съемок какие моменты вам были самые трудные? Съемка учурунда менин өзүмдүн сценам бар, ошол тоого мен алып чыгып сабаган жеричи.
түндө тартканбыз, түнкү саат 1-2 болчу, кичине суугураак тоо болчу да. Анан ал жакта мен ошо сабаган жерге, то есть эметкенде мени түртүп сабаган жер ошо топурак, таш, айнек аралаш болчу да. Ошол жак кичине эмерээк, мага оорураак болгон. Калган сценалар оңой эле. Биздин көрүүчүлөргө кино жөнүндө сейчас отрежем. Нормально. Отрежем. Что вы посоветуете нашим зрителям? Бул кинону келип көргүлө, баштан аяк напряжениең кармайт. Бул мындайча айтканда азыр мындай жанрда жок го дейм киночу, чынын айтсамчы. Биринчи жолу эметилди окшойт, Кыргызстан боюнча тартылды окшойт, баштан аяк тартылат. Мен өзүм да чынын айтсам эмени баштан аяк билген эмесмин ким экенинчи. Анан аягында мен да өзүм да шок болдум да, көрө албайм экенинчи. Карман ошол экенин билгенде. Азыр айтпай эле коеюн көрүүчүлөргө, бирок аябай жакшы кино, баарыңыздарга сунуштайбыз, келип көрүңүздөр. Ушуну менен интервью аягына жетти. 12 февралдан баштап бардык кинотеатрдан Оюн киносун көрсөңүздөр болот.